адабиятчылар изилдеп ар тараптуу иштеш үчүн мүмкүнчүлүк түзүп беришиңиздерди суранам. Башка жерлерде мына аттарын коюп атат, изилдеп атат, китептерин чыгарып атат. Биз болгону 90 жылдыгында гана бир эле жолу көңүл бурдук. Бир эле жолу көңүл бурдук. 1000 нускадан китебин чыгардык. Болду. Илимий конференциялардын баарын өзүбүз каражат издеп, спонсорлор менен өткөрүп келатабыз. Чыгармалардын каражат издеп чыгарып келатабыз. Мен ойлоп атам, эгерде жарлыкты аткаргыбыз келсе, ушу бир 10 миллион 711 миң сомду бир Айтматов мурастарын кеңири терең изилдөөгө кошуп бөлүп беришиңизди суранам. Рахмат. Венера Калбековна, кечирип коюңуз, жана Жылдыз айымдагы интеграция жөнүндө айтты. Мына бизде азыр мына министрлер кабинетинин алдындагы жанагы илим кеңеши боюнча иш алып барып атабыз. Министр менен да сүйлөшүп, биздин дагы жөн эле ушу ойдон сакталып калып, академия ушундай эле тура берсин деген ойдон алыспыз. Кээ бир институттарыбыз университеттер менен мүмкүн биригиши керек, бирге иш алып барыш керек. Кээ бир мисалы өзүн өзү бага турган институттарды кичине дагы коюш керек, рынок шартында иштеп көрсүн. Ал эми мына бизде тил адабияты институту бар, философия институту бар, тарых институту бар. Бул жерде биздин кыргыздын улуттук нерселер каралып атат. Ошондуктан булар академияда болуш керек. Ошон үчүн өзүбүздүн сунуштарыбызды мына илим министрлиги менен бирге иш алып барып атабыз. Жакынкы учурда мен ойлойм, мына эгер президенттин указы болобу, башка болобу, ушу интеграция жөнүндө бир жылыш болот го деген ойдомун. Бирок мына илимий аспаптык база болбосо, биздин илимибиз болбойт. Мына жакында кечирип коюңуздар, Айластан Москвага барып Курчатов институту менен келишим түзгөнгө сүйлөшүп келдик. Жок дегенде анткени азыр ачылыштардын баары жана майда бөлүкчөлөрдө болуп атат. Илгерки классикалык илимде эчтеке жок. Мурат Садырбекович, рахмат. Кечирип коюңуздар. Айластан ушундай сөздөрдү регламентти сакталды. Академиянын мүлкү аябай көп. Мүлкү. Ошо ижарага берген киреше канча? Мындайда биз азыр эсептебей да калдык, ал ижарага берген. Академияга анын эч кандай тиешеси жок. Имараттар Закон боюнча силер имараттарды, мүлкүңөрдү эч кимге бергенге акыңар жок да? Жок, арендага бергенге акы бар. Бар. Ал эмес, баягы бизде азыр ойлошуп атат, тетиги биздин башкы имаратыбызда академия. Ал жерде азыр 5-6 организация бар. Мына ВАК отурат, жанагы защита данных отурат, Акнет отурат, башкалардын баары. Эл ойлошот, Акнет отурса академия акча таап атат. Акнеттен бизге бир тыйын түшпөйт, эчтеке түшпөйт. Ижарага берилген эмеле баары бюджетке түшөт. Баардыгы 100% бюджетке түшөт. Рахмат. Рахмат. Жибек Курманбековна, ушул боюнча кандай бир маалымат бересизби? Наука боюнча айтып кетели да, 420 миллион деп дополнительно деп сурап атышат. Биз бул боюнча биздин позиция мындай болуп атат, что азыр жанагы кабинет министрде айтып кетпедиби, вуздардын астына берүү боюнча, анан биз бюджетный кодекс декабрь айында өткөзүп атканда иные средства дегенди киргизип кеткенбиз. Азыр Академия наукты ошол положениянын астына кирди да, өзлөрү дагы багы наукасын эме кылып заработать эткенге мүмкүнчүлүк бергенбиз да. Бир жолу карала турган расход дагы каралып атат, ошол реформанын негизинде деди да, что вот именно вуздардын астына берүү болуп каралса, ошонун менен негизинде ошондо каралат деп. Ушу менен карап атабыз. Микрофонга айтып коесуңарбы, президенттин сөзүн аткарбайсыңарбы? Президент айткан турбайбы берем деп. Микрофонга айтып коесузбу? Жок, аткарып атабыз. Бул
он сегизинчи жылдарда берген президенттин сөзү болсо керек, ал кезде мен жаңы жаным президент Садыр Нуркожоевич берди атпайбы аксакал? 20-жылы берилген. Октябрда. Албак Зарлыкович, сиз өзүңүз жакшы билесиз. Биздин төрагабыз экономика илимдеринин доктору, профессор. Бизде азыр ички кичине баягы азыр оңой берип коюш. 300 миллион сом аты чоң эле деле акча эмес да. Бул өкмөт үчүн өтө чоң акча эмес. Бирок азыркы учурда мына биздин академиянын президенти дагы Жуматаев мырза дагы жакшы билет. Азыркы учурда биз ошол институттардын санын, ошол илим изилдөө институттарды, академиянын курамында болгон институттарды ошолордун бир тактап чыгалы деп атабыз. Кимиси бар, кимиси научный потенциал сохранился, не сохранился. Анан билесиздер 5 университет, дагы башка вуздар, ошолор менен жакшы кызматташуу болуп, жөн эле бир институттар мурунку Советтер Союзундагы промышленность үчүн курулган же дагы башка эмелердин баардык функцияларын карап чыгалы деп атабыз. Бирок 300 миллион сом эми ал андан да тышкары сиз башка маселени айткан жоксуз. Мисалы, президентибиздин дагы бир тапшырмасы бар, жанагы тарых, археологиялык изилдөөлөр боюнча жылга биз буюрса 60-70 миллион сомдон бөлүп берели деген. Айтор аякта инвестиция жасалчу маселе көп. Эдил Жолдубаевич, мен учурдан пайдаланып бир суроо берет элем да. Ушул Манас жана Чыңгыз Айтматовдун улуттук академиялар, булар эки структура болушпадыбы? Эки структура болгондон кийин себеби естественно анда ушу акча каражат жетпей атат да буларгачы. Экиге бөлүнүп калган. Ошону кандай карайсыңар? Булардын талаптары көп, маселелери көп. Аны бир билесиздер, ал указ экиге бөлүү боюнча, то есть ошол академиянын атын өзгөртүү боюнча ал указ бул уже бюджет долбоору бекитилип уже даярдалып калганда кабыл алынган. Бирок биз туура түшүнүшүбүз керек да. Бул жерде албетте Абдылжан Акматалиев академигибиздин да сөзү туура, чын. Ал жерге каражат кошумча бөлүп беришибиз керек. Бирок Манас академиясы бул жалпысынан функциясы ушул биздин маданиятыбызды жалпы дүйнөлүк масштабта даңазалоо, изилдөө, ошону ал материалдык эмес, бардык. Аякта Айтматову да бар. Ошол Айтматовдун дагы мурасын биз баягы башка жерлерге даңазалап, бул музыкаларыбыз болобу, башка адабиятыбыз болобу, бардыгын. Манас эле эпосы гана эмес. Ушул Манас академиясы баягы сыртта, Орустада Пушкин бар, институт Гёте Германияда, Конфуций институту Кытайда, ушундай бир тышкы саясаттагы негизги маданий институт катары, академиябыз катары болуп атат да. Ал бирок байкап көрсөңүздөр, урматтуу Венера Калыбековна, жанагы азыркы деле быйылкы бюджеттин толук академия пайдалана алган жок. Азыркы ушул быйылкы бөлүнгөн академиянын акчасын. Бирок ошондуктан ички кандайдыр бир эмесин булар грант катары эле кайра тигил биздин окумушталарга бергенге, ошолорду колдогонго мүмкүнчүлүк бар. Буюрса бардыгын мындай бөлүнбөй чогуу иш алып барабыз. Уруксатпы? Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы Таланталы Бакчиев. Мен ушу тууралуу бир кененирээк маалымат берип коеюн. Туура 27 сентябрда, кыскача эле берсеңиз, 27 сентябрдагы президенттин жарлыгы менен Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын аты өзгөртүлүп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык мурасын изилдөө, иликтөө оз ыйпасы милдети гана Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтуна өткөрүлдү. Дагы бир жолу тактап баса белгилен, милдети гана оз ыйпасы. Финансы жөнүндө сөз жок, каражат жөнүндө сөз жок, штат жөнүндө сөз жок. Ооба, Эдил мырза айткандай, айрым каражаттар деген бизде деген толук турмушка мындай иштетилбей калып атат.
Себеби дегенде biz көп пландарды иш планга киргизгенбиз. Аткаралы десек, бир топ кыйчалыштар болду. Бул түздөн түз Россиядагы окуялар жана мобилизация. Биз ошолор менен да иштешебиз. Манаска тийиштүү, эпоска тийиштүү көптөгөн маселелер ошо Россиядагы биз менен тектеш элдерге байланыштуу болуп атат. Ошон үчүн биздин бир долбоорубуз турмушка ашпай калды. Чоң эл аралык долбоорубуз турмушка ашпай калды. Анан эми Манастын өзүнө дагы бизге бөлүнгөн 35 миллион Манас жана Чыңгыз Айтматов бул жылдык бюджетибиз. Ошондон бизге деген мына айлык көтөрүлдү. 80% биздин айлыгыбыз көтөрүлдү. Бирок 25%ыбыз кайра кетти да. Жанагы за вредность дегенибиз кайра алынып салынды. Бизге кызматкерлер токтобойт. 9-11 миң сом алат. Biz ошон үчүн дагы ушул указдын негизинде токтом чыкса өкмөттүн ушу башка статьядан ушу айлыгыбызды көтөрүп алуу боюнча уруксаат сурайт элек да. Айлыгыбыз төмөн. Адистер токтобойт. Рахмат. Генерал Қалыбек, мына бир тактогрес боюнча указды туура эмес трактовка кылып атабыз да. Кыскача айтып коңузчу, кыскача. Бир секунд. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын изилдөө функциясын аткарып милдетин бердик деп койду. А милдетин аткарыш үчүн киши керек да. Биз булардын акчасын талашкан жокпуз. Биз айтып атабыз, бизге мүмкүн болсо Улуттук Инд Академиясына 10 миллион сом керек. Айтматовду изилдөө, жайылтуу, чыгармаларын басып чыгаруу боюнчачы. Анан милдетин берип койгондо ал жерде эч ким жок болсо, эртең кимден сурайбыз? Болтур милдетин берип туруп, секиле. А эмне үчүн анда башкалардын баары тең эле ошо милдетин аткара бербейт? Анда акчасы жокчу. Ошон үчүн ошону туура чечип бериңиздер деп суранабыз. 10 миллион сурап атабыз. Каяктан алат? Мен Манас университетинин академиясы эмес, деги ушул карап туруп, акыйкат чечип бергиле деп өтүнүп атам. Абдылдажан мырза, Бизге деген кечирип коюңуздар. Кечирип мен чоң Жибек Курманбековна 10 миллион сурап атышат. Кандай дейсиз? Мен мындай кереги жок. Ал жерде бул жер кийин указ чыгып атпайбы? Ошондуктан мындай кичине түшүнбөстүк чыкты. Албетте буну жумуштуубуздун эле эмеси. В рабочем порядке, да, карап чыгасыздар? Все, рахмат. Можно еще дополнение? Вакыт жок болуп атат. 1 минут. Bizde bu Manas Akademiyası деген менен bizde Genci Epostlar'da турат. Биздин милдетибизде материалдык эмес маданий мурастар. Мол калган 3 айда 50% аткара аласыңарбы? Кечиресиз, бул республикалык бюджеттики, общий айткан 189 болду бүгүнкү күндө. Рахмат. Мол сиздер айтып аткан бюджет термини кайсы жылдан бери баштап иштеп баштады ушул? Ким ойлоп тапты? 2017 бюджетный кодексте киргенден бул мамлекеттик секторду башкаруунун бюджети деп айтылат да. Анан кыскартылып айтканда биз баягы кошумча деп консолидированный бюджет деп кыскача айтылып атканын түшүнүкпү да. Жок, мурда ага чейин 2017-жылда бюджет кодекс киргенден бери бар. Андан сырткары баягы статистика, мамлекеттик финансынын статистикасы деп бар, эл аралык как бы тажрыйба. Ал жерде дагы ошонун баарысы каралган да. Ар бир өкүл деле ошондой кылып жазаланат да. Сиздер элдин акчасын эле кошуп бюджетти мындай искусственный көтөрүп эле өзүңөрчө мактанып аткан жоксуңарбы? Алишер Кожоевич, биз көрсөтүп атабызбы, бул жерде баягы өсүү келгенде эмне салыктык жана салыктык эмес кирешелерден көп түшүп атат депчи. Биз мисалы үчүн соцфонддун бюджетинин доходу мынча өстү, же жергиликтүү деп көрсөтпөй, именно салыктык жана салыктык эмес кирешелердин өсүүсүн көрсөтүп келип атабыз да, жылдан жылга. 2022 жылга 282 миллиард көргөзүп атасыздар. Ошол эле жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз, бажы кызматы. Канча пландаш? 98 миллиард. Канча прогноз кандай, канча аткарат? Бүгүнкү күндө 50 канча эле? 52 9.
52,9 миллиард 9 айдын жыйынтыгы менен планды аткарды. Аткарды. Жыл аягына чейин прогнозу кандай? Ошо 98 миллиардты аткара алабы? Бул жерде бар тобокелчиликтер бар. Тобокелчиликтер бар эмес эле, кечегинде Акылбек Усонбекович так эле айтты. 24 миллиардка чейин аткара албайт деп. Ошондо эгерде 24 миллиард бир гана бажы тармагынан аткара албаган болсо, ошондо автоматтык түрдө бул жерде 282 миллиардтан кемейби ошондо? Бул жерде салыктык эмес кирешелер, салыктык кирешелердин, например, налоговый жагында өзү бар деп ошолор негизинде деп алып келебиз да. Бажы жагында тобокелчиликтер бар экенин айтып. Жок, мен түшүндүм. Ошондо сиздер пландаган, прогноздогон цифралар дал келбей калып атпайбы? Эгерде ошол эле бажыдан, может налог салыктан же да башка чыгымдардан недостача болуп кала турган болсо, силер пландаштырган көйгөйлөргө таасири тийеби, тийбейби? Биз пландаганда салыктык эмес кирешелерди кичирээк кылып келгенбиз. Азыркы бүгүнкү күндө план боюнча 9 айдын жыйынтыгы менен ал көбүрөөк өсүүдө. Ошондо салык таможнянын баягы келген тобокелчиликтерин салыктык эмес кирешелер менен жаап атабыз да. Ошондо чыгарчалар баягы каралган жагы боюнча азыр план боюнча келатат. Бирок Баткен баягы окуясы болуп кетти. Ошого жараша кээ бир баягы министерство ведомство каралган иш-чаралар ошол Баткенге эметип кичинеден баягы оптималдаштырып каралуу жагы каралып атат да. Мен түшүнүгүм боюнча, эгерде бажыдан 24 миллиард сиздер пландаштырган суммадан толук аткарбай калса, көп деле таасир бербейт экен да, мамлекеттик бюджетке. Андан да көп чыгымдар каралып жүргүзүлмөктө иш-чараларчы. Ошол иш-чараларды оптималдаштыруу жагы каралып атат. Жок, ошондо салынып аткан мектептер, салынып аткан больницалар, садиктер, айлык акыларды көтөрдүңөр. Ошого таасири тийеби, тийбейби? Именно капиталдык салымда каралган чыгымдарды кыскартуу каралбай эле турат. Айлыктарга, пенсиялар, соц жана жөлөк пулдарды кыскартуу каралбайт. Аларды толук түрдө берүү каралып атат. Анда ошол тобокелчиликтерди кайсыл ресурс менен жабасыңар анда? Жана салыктык эмес кирешелер деп айттым. Андан сырткары биз ошол бюджеттин министрликтарында тоже иш-чаралар каралган бар болчу да, ошол иш-чараларды оптималдаштыруу негизинде алып келип атабыз. Анда мындай бардык нерсенин убагында айткан жакшы да. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере. Ошону эртерээк эле айтпайсыңарбы? Мондой тобокелчиликтер бар деп. 6 ай мурда айткан, бизде бажыдан эч кандай маселе болбойт деп. Могул эми кечегинде 9 айда мондой кыңыраңдап айтып атат да уже бир азданчы. Бул жерде биз Евразеска киргенден кийин бул жалпы биздин казынабыз бир болуп атат да. Вот. Алишер Абилаевич, кечирип коесуздар, мен жакта байкап айтпайм. Значит, Алишер Абилаевич, ошондуктан март айында эле биз айтылган бул боюнча кризис болот. Бизге таасир ошо геосаясий чөйрөнүн, значит, кырдаалдын өзгөргөнү, курчаганы ушундай таасир берет деп. Анан мына ошону сөз ачык айтыш керек деп атасыздар. Биз дагы алдын ала айтып коюшубуз керек. Венера Галыбековна, сиздер билесиздер, биздин жаңы конституция боюнча биздер жанагы социалдык төлөмдөр, пенсиялар, колдоо, жөлөк пулдардын баардыгы ошонун өлчөмү минимальный прожиточный уровеньден жогору болуш керек деген убада, конституциялык убадабыз бар. Ошол конституциялык мыйзам кабыл алынганда бунун баардыгы 1 январь эмки жыл, уже 23 жыл деп, мындай 2 жылдан кийин деп коюлган, 23 жылда кирип келди. Ошондуктан буну азыркы учурда биз март айында биз сиздерге да ушул кризис, антикризисный планга биз киргизишибиз керек. Ушуну баса белгилеп, алдын ала айтып коелук биздин депутаттарга, коомдук, значит, коомубузга, жарандарыбызга деп. Эми мына азыр көзүбүз жетип атат. Тилекке каршы, албетте, мына инфляция маселеси дагы, минимальный прожиточный уровеньда жөн жерде турбайт экен. Биздин азыркы бүт өлчөмдөр былтыркы минимальный прожиточный уровеньден көбөйдү, значит, андан аштык. Бирок ошону дагы биз ошол маселени карашыбыз керек. Ошол Алишер Абилаевич алдын ала
ачык айтышыбыз керек. Буну ийрип отуруп түз кеңешебиз. Буюрса. Рахмат. Бул жерде өтө кооз жазгансыңар. Ушунча отчетту, прогнозду. Бирок жазылган цифра менен айтылган, аткарылып аткан иш эки башка да. Эки башка, аны моюнга алыш керек. Туурабы, Жибек Куромбековна? Эми айтып атпайсыздарбы, эми бир тармактан 24 миллиард. Дагы башка тармактар дагы бар. Салык 54% 8 айдын ичинде августка чейин 54% көбүрөөк былтыркы менен салыштырмалуу чогулду. Рахмат, Едил Жолдубаевич, сиз мамлекеттин бир 4-5 кишиси болуп аткаруу бийлигинде отурасыз да. Жогорку жооптуу бийликте отурасыз. Анан жана сөзүңүздө айтып атасыз, биздин ата бабаларыбыз акча чогултуп эле мектеп ремонт жасап келген деп. Бул айткан сөзүңүз өтө уят. Өтө уят. Эгерде мисалга, мен деле сизге караганда жашым бир аз жашыраак, бирок мен окуган мектепти бүткөнгө чейин бир дагы ата-эне же болбосо мектептин ремонтуна деп акча чогултканын көргөн жокмун. Сизден кийинки поколение дагы. Эгерде сиз ошол сөздү туура эмес сүйлөп алган болсоңуз, анда коомчулукка комментарий берип коюңуз. Биз кайсы коомдо жашап атабыз? Биз мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз го. Сизден ушундай жооптуу кызматта отурган кишинин оозунан угуп аткан эл кандай түшүнөт? Алишер Абдуллаевич, ошол 13 000 сом бир мектепке берилип атат дегени биз деле көрүп турабыз. Мына мисалы жанагы оор тряпка маселелерине дагы тилекке каршы бизге мына мектеп министрлигибиз ушинтип суранып келет. Азыркы учурда ошол мукташтыктын бир эле чейрегин, ошол 4төн 1-ин эле каражат бөлүп берип атабыз. Бул эми ачуу чындык. Буну жаап жашырмай жок. Биз деле бир көрүп турабыз. Азыркы учурда мектепке жакшы мындай каражат берилген жок. Кээ бир учурларда жанагы жергиликтүү биздин бийликтерге дагы бул жоопкерчиликте жүктөлгөн, алардын билесиздер көбүнчөсү дотацияда, алар дагы мектепке жакшы көз сала албай атышат. Бул ачуу чындык, бул маселе бар. Ремонт маселеси болобу, жанагындай эле мектептеги тамак аш болобу, бардык маселелер ачык эле жазылып турат. Анда бир ачык эле айткыла да, бир акция уюштуруппу, мондай кылып жардам бергиле, мынча сумма деп объявить эткиле да. Андайга бара албайбыз. Сиздин сөзүңүз ошого барып атпайбы? Жок. Азыркы учурда эми бул ачуу чындык, бул жаап жашыргандай жок. Көйгөй толтура. Азыркы учурда көптөгөн жоопкерчиликти, мамлекеттик функция ата-эненин мойнуна илип койгонбуз. Бул акчасына бер, биягына бер. Аны сиз айтмакчы мындай жаап жашырган жокпуз, аны көрүп эле билип, уят болуп турабыз азыркы учурда. Бирок Кудай буйрса, мына сиздердин курамыңыздар менен чогуу бул маселени толугу менен мамлекеттин эсебинен чечип койгонго мүмкүнчүлүк бар буйрса. Рахмат. Жибек Куромбековна, өзүңүздүн баяндамаңызда дагы айтып кеттиңиз. Акчаны бөлүп атабыз. Могул салынып аткан мектептерге через госстрой аркылуу акчаны бөлүп берип атабыз деп туруп, акыркы сөзүңүздө подрядчиктерди крайне кылып атасыз. Эгерде подрядчиктер асфальт этпеген эмени кагазды бербесе акча которбойт деп. Сиздер 5 жыл, 7 жылдан бери акча которбосоңор, кайсыл акчаны берет алар? Сиз мындай тууру жеткизсеңиз, аз мага подрядчиктер жазып атат. Биз наоборот, биз өткөрүп койгонбуз 5 миллион, 10 миллиондон. Биз кайсы кагазды беришибиз керек? Бизге акчаны эле которуп берсин деп. Сиз бул жерде мындай туура эмес айтып атасыз.
Алишер Абарлич, вот перечень түзүлөт да, капиталдык салымдар деп, жана ошол переченде прям жазылат ар бир объектиге мынча миллиондон депчи. Аны ар бир объектине прям толук бүтүргөн акча каралбайт. Ал жерде түшүнүп атасыз, 5 миллиондонбу, 10 миллиондонбу деп каралат. Мен ошол сумманы айтып атам, ошол сумманы биз толук акчасын бердик. Бирок эми если подрядчиктердин да кээ бирлери бар да, эмне үчүн которбайт? Мисалы үчүн Минфин ачып берди, андан кийин Госстрой карайт, процентовкасын берген болсо, ошого жараша анан которулат акчасы. Если ошол сумманын ичинде барган болсо, мен айтат, ошол сумманы биз толук бердик. Капитал салымдарды быйыл каралып аткан, анткени мектептердин немеси. Анан бул жерде багы эме сумма бар, баалар өсүп кетти, билесиздер да. Баалар өсүп кетти, анан кошумча суралып атат аларданчы. Кошумча, например, биз булга суммага жумушту бүтүргөнбүз, андан сырткары баалар чоңойду, ошолордун дагы полностью бүтүрүп берилет деген. Ал боюнча азыр Госстрой, Минфин болуп карап жумуш жүрүп атат. Ошол нерсе мына август айынан баштап жүрүп атат да, бүгүн 23 октябрь, мына 1,5 ай болду. 2 ай болду. 2 айдан бери ошол маселелер чечилелекпи? Конкретно бир коэффициент, канча процент мисалы доплата беребиз, же монча бербейбиз деп туруп эле бат-бат бар же жок кылып чечип койсоңуздар болбойбу ошол маселе? Алишер Абарлич, коэффициент көбөйтүү боюнча же балар боюнча бул жерде Минфин эметпейт да, анан азыр именно Госстрой өзү карап атат. Бул жерде багы Акылбек Сомбоевич деле айтып кетпедиби? Баалардын өсүүсү боюнча карап, анан если ушунча суммага эле бүтүрөбүз, баанын негизинде эле деп бергидей болсо, анда биз бүтүрүп берели депчи, бүтүрө турган нерселер болсо. А если коэффициентке эле такап келген болсо, жанагындай чоңураак коэффициент болуп, ал чоң сумманы дагы кошумча керек болуп калып атпайбы? Ошол жагы болсо, анда аны дополнительно деп Акылбек Сомбоевич айткан сөзүн билесизби? Палатада айткан да. Жок, ошону эми батыраак беребиз, монча беребиз же бербейбиз деп чечип койсоңор, жумуш алдыга кетет эле деген сөз да. Рахмат. Андан кийинки маселе бул саламаттык сактоо министрлигинде. Гүлнара Маришовна, сизге биринчиден чоң ыраазычылык. Мисалы кечээги биз айтылып аткан ар бир жараныбыз үчүн жекече көзөмөлүңүзгө алып, атайын учуп барып көңүл бурганыңызга. Бирок сиз ошончолук бардыңыз, аракетиңизди жасадыңыз, кабар алдыңыз, бирок колуңуздан эч нерсе келген жок. Тилекке каршы ошол ооруп жаткан бала биздин мыйзамдардын же болбосо бир мамлекеттин ушу алсыздыгынан ушу бир чырактай 22 жаштагы балабыз бул дүйнө менен кош айтыш өтүп кетти. Эмне себептен? Себеби бизде ошол эле Ош областтык больницада жаткан, дарысын алып аткан, кезектеги дарысы берилбей калган, министр айым барып туруп өзү да бере албады. Эмне себептен? Себеби тендер өткөрүш керек экен ал жергечи. Акча каражаты жок экен. Эгерде эми бардыгы эми Аллахтын буйругу, эгерде ошол Эдил Жолдубаевич сиз башкарган тармак ошол бардыгы убагында болгондо, ошол жаш баланын өмүрүн сактап калат белек деген ой. Бир гана дарыны жалпы жетекчилик министерство чече албадык. Эми экстренный случайлар болсо керек эле ошол жерде. Убактылуу алып тура турган 5 тендер кылып. Ооба, ошол мен барганда бир дарысын алып берип мен жетишип калдым. Тилекке каршы абдан баягы молниеносный злокачественный течение менен острый лейкоз менен ооруп калды. Тилекке каршы ал балабызды жоготуп алдык. Ошол кезде, ошол күнү барган күнү эле дарысын алып бердим. Кийин өзүбүздөн тендер өткөндө дарыны кайра ордуна коюп коюу жагы мененчи. Анан тромбомассаны дагы ошол жерден эле чечип бердик. Бирок течениеси ошондой болуп калды, биз тилекке каршы жоготуп алдык. Рахмат, сизге чоң ыраазычылык жеке. Бирок эми мындай случай, бир эле случайны айтып атам да, республика боюнча көп да мындай көйгөйлөрчү. Ошондогу алдын алып, ошондой дефицит дарыларды алып койсок, бир аз жеңил болмок да. Абдан туура айтасыз, ошонун үстүнөн азыр иштеп атабыз, буюрса бул ишти аягына чыгарабыз. Рахмат. Гүлнара Маришевна, анан мол 2023 жылга кан борборлоруна кандай көңүл бурулат? Канча сумма пландаштырып атасыздар? Кан борборлору боюнча мен ошол жерден көрүп келдим. Бүгүнкү күндө республикалык кан борборлоруна жетиштүү өлчөмдө бөлүнүп берилди. Алар азыр
стратегиялык резервтерди даярдап, кан борборлорунда кан боюнча көйгөй жок. Ал эми Ош облусундагы кан борборунун ошол имараты боюнча мен дагы жер караштырып келдим. Шаардагы мэрия менен дагы сүйлөштүк. Анан бир кайрымдуулук фондуна дагы кат жазып жөнөттүк. Башка жаңы имарат куруу боюнча. Ошол эле сиз билген гематология бөлүмүнүн жанында атайын жакшынакай жер бар экен. Буюрса 2023 жылы ошол жерде кайрымдуулук фонддордун жардамы менен жаңы Оштогу кан борбору курулат. Рахмат. Ошого бул эми жалпы республика боюнча дагы райондордогу, областтардагы кан борборлорунда көңүл буруп коюшубуз керек. Биринчи кезекте эми ар кандай случайда бул эми биз кан бул өмүрдүн булагы. Туура. Ага көңүл бурбасак болбойт. Рахмат чоң. Анан бул акыркы суроом бул 2023 жылкыга Минкультуранын алдындагы спорт департаментине канча акча бөлүндү? Алишер Кожоевич, биз азыр 22 жылдын эле уровенде койдук, бирок биз азыр департамент менен өзүнчө жумуш алып барып атабыз. Быйыл биз 150 миллион кошумча бергенбиз. Анан азыр календардык план түзүп атышат да. Ошол календардык планды жакшылап түзүп келгенден кийин кошумча карайбыз деп атабыз да. Анткени багы ал жерлерде структурный дагы изменение болгон да, бул департаменттин өзүндөчү. Ошолордун баарын карап туруп, анан кошумча өзүнчө карайбыз деп эме кылып атабыз. Календардык планы бүгүнкү күндө ошо келе элек бизге. Ким түзүп келет календардык план? Департамент. Сиздерде Канат Кеңешевич, сиз маалымат берсеңиз, могу 2022 21 жылы кандай болду? 22 кандай болду? 23кө прогноз кандай? Спорт тармагында. Кыскача айтасызбы? 21ге 99% аткардык. Каржыланган, анын баары толук аткарылды. 22ге бүгүнкү күндө 74% аткарылды. Азыр жылдын аягына чейин дагы 3 ай бар, аткарабыз. Азыр Минфин менен тыгыз иштешип атабыз. 23кө биз 637 миллион кошумча сураганбыз да. Сурап атабыз бүгүнкү күндө. Бирок азыркы күндө календарный план бүт элек. Жебеге айткандай азыр ушу жума биз карайбыз да биргеликте. 22 жылы канча сумма бөлүндү сиздерге? Айтып коеюнбу, 21 жылы 21'de 953,5, 22 жылы 960 каралган, биз ушу такталып 150 миллион кошумча бердик, ошондо миллиард 10 болот. 23 жылга прогноз боюнча миллиард 432. Бул эми баягы зарплатанын көбөйгөн негизинен болуп атат да. Атак багы именно иш-чаралар боюнча биз 150-дагы караганда календардык планды өзгөртүү менен карап келдик да. Ошону мындай тактап алып, бардык пландарды түзүп алып, анын 23-тө ошентип атабыз. Календардык планды тактасаңар, ошого жараша карайбыз депчи. Ушул жакшы идея да. Себеби бул спорт департаменти али ал жака кошосуздар, али бул жака кошосуздар. Буну өзү негизи биз дагы кечегинде депутаттар дагы сунуш бердик, урматтуу президентибизге. Министрлик кылып түзөйлү деп. Бирок эми качан ал министрлик түзүлгөнгө чейин департаменттин уровенинде да болсо дагы акчаны көбүрөөк көңүл буруп турушубуз керек. Себеби бул ачык айтканда Эдил Жолдубаевич, мына биздин балбандарыбыз, уулдарыбыз, кыздарыбыз медалды көтөрүп келгенде биринчи тосуп алган сиз барып атасыз. Уялбай эле, жакшына бол. Бирок бул жактагы берген акчаңыздар кароо өтө начар. Моюнга алыш керек. Себеби биз мондай түшүнүшүбүз керек да. Биздин дүйнөлүк олимпиадага барып туруп, бир көтөрүп келген медалы биздин миллиардтаган инвестициядан да жогору турат. Ошол нерсеге жакшы түшүнбөй атабыз да биз. Именно спортсмендерибизди биздин район, областтагы спорт комитеттердин абалы. Ар бир спортчуларга бөлүнгөн акчалар өтө аз, шарт өтө начар. Сиздер айтып атасыздар, мына 400 миллиард, 500 миллиард акчабыз кеңири деп казынада. Давайте ушул жака көңүл буруп туруп көбүрөөк берели. Ачык айтканда акыркы 1-2 жылдан бери эле бизди коомчулукка, дүйнөгө спортчуларыбыз эле таанытып атат. Жакшы жагыбыздан. Биздин авир болуп атат. Ошон үчүн дагы болсо Эдил Жолдубаев ушуга өзүңүз дагы жеке көзөмөлүңүзгө алып, ушу спорт тармагын бир жакшыраак көтөрөлү биргеликте. Жибек Куромбековна, эгерде булар дагы календардык план иштерин даярдап келе турган болсо,
эки эсеге чейин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк барбы бюджеттин? Жок, эми эки эсе эмес, бул эсеп чотунун ичинде отур. Бизде мындай жөн эле эки эсе сөз деп айтпайбыз. Азыр ошол кандай расход кетет экен, ошонун баары чогуу карап туруп анан кылабыз да. Бул быйылкы жылда эле 150 миллионду ошентип көбөйттүк да. Алып келишти, биз текшерип, чогуу отуруп, акылдашып туруп анан чыгардык да, ошондой сакталган сумма болчу. Рахмат. Рахмат, Алишер Абибуллаевич. Менде да суроолорум бар. Урматтуу Гүлнара Маришевна, СПИДке каршы күрөшүү боюнча борборго канча каражат бөлүнөт? Урматтуу Венера Калыбековна, СПИДке каршы күрөшүү борборунун каражаты ошо биздин жалпы каражаттын ичинде отурат. Азыр могу жерден. Президент сказал деп койду срочно. Азыр мен жалпы суммасы боюнча эле алган экенмин. Жана 5 миллиард 295 миң сомдун ичинде отурат ошол СПИД центрлердики дагы. Ошол дарыларгабы? Бүт эле дарыга кете турган каражатпы? Да, ооба. Анан кийин тиги алардын айлык акылары бар анын ичинде. Бүт расходтору бар ошонун ичинде. Гүлнара Маришевна, мен бул суроону эмне үчүн берип атам? Эдил Жодулбаевич да кетип калды. Мен ошол Эдил Жодулбаевичтин көзүнчө эле айтайын деп аттым эле. Анда 2006-2007 жылдагы биздин Оштогу СПИД менен жабыркаган балдарыбыздын маселелери да. Ушулардын пособияларын качан төлөйсүздөр? Ошону ким айта алат? Венера Калыбековна, бул маселени бир эмес канча жолу көтөргөнбүз. Ооба, туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ошол долбоор бүт ведомстволорго биздин согласованиеге кетти. Биз ошону күтүп турабыз азыр. Токтомдун долбоору кетти. Гүлнара Маришевна, Мен кошумчалап коеюнбу? Жибек Коробековна, анда сиз айтыңыз. Бул ошол бир жолу бериле турган компенсация боюнча долбоор министерство, саламаттык сактоо министерствосу аркылуу болду. Биз азыр ага макулдук бердик. Бул эсептеп келгенде 30 миллион болуп атат. 23-жылы ошол компенсация төлөнөт. 350 бала жабыркаган, анын ичинен 80 бала качып болуптур. Калган балдар жүрөт. Ал балдар азыр өспүрүм балдар болуп калды. 15, 16, 18 жашар балдар. Мен Ошко барып келгем өзүм, Гүлнара Маришевна. Ошо апалар менен атайын барып сүйлөшүп келгем. Көбүнчө ошолордун талаптары компенсация боюнча 2022 жылдын март айынан баштап компенсация төлөш керек эле. Эмне үчүн дагы эле төлөнө элек? Ошол бир суроо. Пособие боюнча 8.000 пособие алышат экен. 18 жашка чейин. Гүлнара Маришевна, сиз деле өзүңүз дарыгерсиз, билесиз. Бул балдар 18 жашкадан кийин эмне жакшы болуп кетти? Алар деген ошол жанагы өзүнүн дарысын өмүр бою ичиш керек, билесиз. Ал дары кандай күчтүү дары? Бүт органдарга таасир берет. Ошол туура эмес деп ойлойм. 18 жаштан эмес, до конца жизни деп биз ошол өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Мен сунушум болот, ошо мен өзүм өзгөртүүлөрдү киргизем. Кудайберген Базарбаевич, сиз да ошону эске алып койсоңуз, ушул балдарга 8.000 сом, даже 8.000 сомду дагы көбөйтүш керек. Бул балдар керек болсо дагы ошо өзүнүн ден соолугун караштуу көп обследованияларды өтөт экен, көп леченияларда өтөт экен. Себеби деген булардын иммунитети абдан төмөн. Анан кийин жана Улан Эсенбекович, мен сизге да бир суроо. Ушул балдарга силер квота бере аласыңарбы? Бул балдарга ошо жана электрондук мектеп деп атпайсызбы? Ошонун алкагында сабак өткөнгө даярбыз. Эмне үчүн электрондук мектеп? Эмне үчүн? Алардын эмне? Жок, алар окуп атышпайбы, мектептерде окуп атышат.
Жок, алар өзүнчө мындай, өзүнчө барып окуса болбойт бекен. Сиз түшүнүп атасызбы, ВИЧ деген больной кандай больной? Ал деген жугумдуу мындай неме эмес, ал воздушно-капельным путем ал жукпайт ал оору. Ошону да силер билип коюшуңар керек. Анда силер ан сайын ошол балдардын психикасын неме кыласыңар, бастыртасыңар. Они и так в таком состоянии, психологически подавленном состоянии. Алар деген азыркы убакта они сейчас находятся в таком состоянии, что у них доходит до самоубийства. Керек болсо биздин өзүбүздүн саламаттык сактоо тармагында биздин дарыгерлер ушундай отношение кылат. А силердин анда кандай? Венера Калбековна, мен ошо туура эмес айтып алдым. Алар мектепке азыркы учурда барышат, кадимкидей эле биздин окуучулар менен биргеликте. Тура? Единственное, соцпедагогдор ошо маалыматтары бар, анан айрым мектептерде медиктер бар, ошолор дагы көзөмөлдөп турушат. Улан Эсенбекович, ушундай балдарга, если они хотят учиться, биз деген ушул шарт берип коюшубуз керек ушуларгачы, түзүп беришибиз керек. Аз эле бала болуп атат. Ушуларга бир көңүл буруп коелу. Балдардын силер мен барып көрдүм го алардын акыбалы кандай. В каком состоянии? В депрессивном состоянии отрушат ал балдар. Уже готовы они идти на самоубийство. Это туура эмес. Биз анда кандай будем, если мы говорим, что мы хотим, только говорим о детях, биздин келечегибиз. Бул деле биздин балдарыбыз, биздин келечегибиз. Ушул балдардан мүмкүн жакшы адистер чыгат. Түшүнүп атасызбы? Улан Эсенбекович, ошол маселени эске алып коюңуздар. Анан кийин дагы бир маселе, Кудайбердин Базарбаевич, мен сизге айтат элем, 3-чү группа инвалидности берип койдуңар. Бул кандайча? Бул 3-чү группага бул так келбейт. Бул балдарга 2-чи, даже 1-чи группа бериш керек. Кандай дейсиздер? Жооп бериңизчи. Эми ден соолугуна шартына жараша өзүн теле алат. Ошон үчүн азыркы норма боюнча буларга 3-чү группа берилген. Бирок сиз туура айттыңыз, ВИЧ болсо бул өзгөчө оору. Ошону эске алып, биз дагы жолу жобону карап көрөлү. Түшүндүм. Мен эмне үчүн бул маселени көтөрдүм, Жибек Куранбековна? Бул деген баягы эле каражат, туурабы? 1-чи группа алды эле ошол акча бөлүнөт буларгачы. Ошондуктан мен ушул бюджет караган маселе убагында мен ушул суроолорду берип атам. Эми сиз өзүңүз айтып коюңузчу, Жибек Куранбековна, компенсация төлөнөбү бул балдарга? Жана айтып кеттим, компенсация боюнча биз мыйзам бар, мыйзамдын астындагы жобо ушул азыр макулдашууда жүрөт. Биз Министерство финансов ага макулдугун бердик, 23-жылы төлөгөнгө депчи. 30 миллион жана сиз айтып кетпесизби, компенсация единожды бере тургандардыкын ошо боюнча. Ошондо канчадан болуп калат? Ар бир семьяга, ар бир балага. Нормасын мен азыр айта албайт элем, жадымда алган жокмун. Бирок биз общий бизге келди, ошо 30 миллион болот деп саламат сактоо боюнча. Ошого биз макулдугун бердик да. Жалпы 30 миллион. Жалпы 30 миллионго макулдук бердик. Рахмат. Венера Калбековна, бир кошумчалап кетсем болобу? Уруксат берсеңиз. Бүгүнкү күндө ошо 11.926 ВИЧ менен ооругандардын ичинен 741 ошо биздин балдар. Алар биздин жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер топторундагы врачтардын көзөмөлүндө турат. Алар антиретровирусный терапияны бесплатно алышат, акысыз. Бизде ушул балдардын эң негизги көйгөйү эле ушу социалдык маселелерди, социалдык суроолорду чечүү боюнча болуп атат. Азыркы сиз айткан. Рахмат. Гүлнара Маришевна, сизге дагы айтып кетет элем, ушул маселени эске алып коюңуздар, өзүңүздүн көзөмөлгө. Макулбу? Андан кийин биз ошо 2021 бюджеттин караганда дагы мыйзамсыз пайдалануу каражаттарыбыз ошол эле счетный палатанын аудитору өзү далилдеген. Анан кийин биз айтабыз, ушул тиги жакка жетпейт, бул мектепке жетпейт. Долгострой мектептерибиз канча турат? 8 жылдап, 12 жылдап эч жерге жетпей калып аткан каражаттарыбыз, бирок мыйзамсыз пайдаланган каражаттарыбыз табылат экен. Бул ушул маселени да бир карап чыгышыңар керек, Жибек Курманбековна. Эми Алмаз Пакитаевич өзү жок.
Гүлбер Калбековна, ошол боюнча иш-чара ошол счетный палатанын предписаниясы боюнча обязательно кабинет министрликтен чыгат. Бул жерде баягы министерство финансов эле эмес, бардык министрликтарлардан кимден кеткен болсо ошол боюнча кандай иш-чаралар аткарып, ошону жазабоо жөнүндөчү. Рахмат. Барбы? Айда Садбековна, сизге сөз. Я вот вижу представителя архивной службы. Мария Артельевна, да? Скажите, пожалуйста, сколько финансовых средств предусмотрено на цифровизацию, от цифровизации документов из республиканского бюджета? Вообще предусмотрено ли в этом? В архивную службу цифровизация как таковой нам не выделена. Сейчас то, что у нас имеется оборудование, мы ведем оцифровку наших документов, но равно как и другие организации, крайне низкое у нас техническое оборудование, практически нулевое, скажем так. Поэтому то, что мы своими силами сегодня проводим оцифровку архивных документов, она составляет где-то вот процентов 9-10. Да, вы в прошлый раз говорили, что 10% составляет то, что вы оцифровали. Да. И вот исходя из этого я сейчас хотела уточнить, то есть будет ли вам выделено из бюджета средства какие-нибудь? Отдельно, вообще отдельно на архивную службу денежные средства не выделяются. Не выделено. Вот то, что у нас 198. Вы же сейчас же вы же при Министерстве цифровизации? Да. Да, вы же сейчас при нем да. же служба. Да. И для вас ничего не предусмотрено. Все хорошо, понятно. Спасибо большое. Спасибо вам. Рахмат, Айда Исатбековна. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор барбы? Суроолор жок болсо, комитеттин корутундусун окуп коеюн. Кыргыз Республикасынын 2023 жылга республикалык бюджети жана 2024-25 жылдарга пландык мезгил жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Ушул мыйзамдын долбоорун кароодо, комитеттин кошумча каржылоо жөнүндө сунуштарын колдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан суралсын. Урматтуу депутаттар, анда добуш берип коюңуздар, ким макул? Бары макул, каршы жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, экинчи маселе волонтердук иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын долбоорун демилгечилер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Балбак Зарлыкович Төлөбаев, Марлен Абдрахманович Маматалиев, Алишер Бабибулаевич Козуев, Улан Бакасов, Сарыбашев, Абиров. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Балбак Зарлыкович Төлөбаев, сизге сөз анда. Урматтуу коноктор, тезирээк кыймылдасак, чакырылгандар, кетип аткандар тезирээк кетип калсак. Самат байке, биз башка мыйзам бар эле ошону чакырылгандар. Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар, пандемия убагынан бери биз азыркыга чейин ыктыярчылар боюнча көптөгөн маселелерди башыбыздан өткөрдүк. Анан Жогорку Кеңештин кароосуна, биринчи комитеттерден кароосуна биз ыктыярчылар боюнча мыйзамды алып келдик. Бул мыйзам Кыргызстанда биринчи жолу. Өзүңүздөр билгендей 6-чакырыштын депутаты Керезбеков мырза алып чыккан экен. Биз анын мыйзамын алдык. Бишкек шаардык жаштар жана спорт башкармачылыгынын мыйзам жазып даярдап атышыптыр. Аны алдык. Анан коомдук угууларды өткөрдүк. Ошонун баарын чогултуп туруп, мына азыркы ыктыярчылар боюнча бир мыйзам чыкты. Конституциялык комитеттен, бюджет комитетинен өтүп келдик. Сиздердин карооңуздарга ушул мыйзамды алып келип атабыз. Бул мыйзам Кыргызстанда керек. Ыктыярчылар акыркы убакта да Баткен окуяларында да көрдүк. Кандай эмгек кылышкандарын, бизге алардын
укуктук талаага алып келишибиз керек. Мамлекет менен ыктыярчылардын ортосунда болгон нерселердин баарын бириктирип бир мыйзам алып келсек деген пикир менен ушул мыйзамды алып келип атабыз. Суроолоруңар болсо жооп бергенге даярбыз. Сиздерден өтүнүч ушуну колдоп берип, палатага алып чыгып бериңиздер суранам. Рахмат. Рахмат, Балабулак Зарлыкович. Абдан керектүү мыйзам. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын юстиция министри Баетов Аяз Батыркулович чакырылган. Сиздин бул мыйзам долбоору боюнча кандай көз карашыңыз бар? Саламатсыздарбы? Урматтуу Венер Калбек, урматтуу депутаттар. Аяз Батыркулович бүгүнкү күндө расмий иш сапары менен чет өлкөдө. Мен орун басары болом, Орозов Бактияр Сайпединович. Биз бул мыйзам долбоорун карап чыгып, биз Маданият министрлигине өзүбүздүн корутундубузду бергенбиз. Жалпы өкмөттүн корутундусун берүү боюнча. Биз өзүбүздүн корутундубузда уруксат берсеңиз расмий тилде даярдалыныптыр. Ошону окуп берейин. Мыйзам долбоорун 9-чу беренесинде мындай сунушталып атат. Волонтерская организация может заключить с волонтером договор волонтерства, если волонтер занят волонтерской деятельностью более 20 часов. При этом предлагаем установить, в соответствии с каким законодательством будет регулироваться договор волонтерства. Именно ушул волонтердук келишим боюнча кайсыл ченемдик укуктук актылар жөнгө салат деген суроону бергенбиз. Андан тышкары дагы 19-чу, 20-чы, 21-чи беренелерде көрсөтүлгөн толугу менен мыйзамдарга бланкеттик шилтемелер боюнча дагы көз карашыбызды бергенбиз. Өзүңүздөр билесиңер, Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилген мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускама бар. Ошонун 78-чи беренесинде толугу менен мыйзамдарга бланкеттик шилтемелер жасоого жол берилбейт деп көрсөтүлгөн. Андан тышкары 22-чи беренеде мындай сунушталып атат. Предлагается установить, что нарушение законодательства Кыргызской Республики о волонтерской деятельности влечет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством, деп атат. При этом предлагаем уточнить, в соответствии с каким законодательством за нарушение законодательства Кыргызской Республики о волонтерской деятельности влечет ответственность. Бул боюнча дагы бир кошумчалап кетейин. Ченемдик мыйзамдар боюнча мыйзамдын 24-чү беренесинде 2-чи бөлүгүндө көрсөтүлүп турат. Эгерде ченемдик укуктук актын колдонуу үчүн башка ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү зарыл болсо, ченемдик укуктук актынын киргизилүүчү долбооруна ушундай өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилүүчү башка ченемдик укуктук актыларын долбоору тиркелүүгө тийиш деп көрсөтүлгөн. Биз негизи ушул 3-4 пункттарга көңүл бурууну сунуштаганбыз. Урматтуу Венера Албековна, мына өкмөттүн корутундусун турат. Ушул 3 азыр Адилет министрлиги айткан нерсени, андан тышкары жогоруда баяндалган негизинде Кыргыз Республикасы министрлер кабинети жогоруда көргөзүлгөн сын пикирлер жана сунуштарды эске алуу менен аталган мыйзам долбоорун кабыл алууга болот деп эсептейт. Бул өкмөттүн токтому. Биздин юридикалык жогорку кеңештинде ушул 3 нерсенин тегерегинде гана бизге замечание берген. Муну биринчи окууда концепциясын кабыл алсак, экинчи окууда муну өзгөртөбүз. Себеби ал жерден Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын тарабынан кабыл алынат деп эле калган. Ошол мыйзамдарды ачып бергиле деп атат да. Кайсы? Административдикпи, процессуалдык кодекспи, же жазык кодекспи иш кылып биз мыйзамдарды ачып беришибиз керек да. Кайсы мыйзам негизинде булар жазаландырылат или кайсы мыйзамдарга тиешелүү. Ошону ачыктап койгула дейт да. Макул. Биз аны экинчи окууда. Анан мына жерден кыргызчасында жалаң волонтерлор деп жазылып калган. Мунун баарын биз ыктыярчылар деп которуп чыгабыз баарын кыргызчасына. Экинчи окууда, үчүнчү окууга чейин мунун баарын иретке келтиребиз. Өтө деле мындай бул мыйзамды кабыл албай кое тургандай деле катачылыктар жок. Болгону жанакы мыйзамдар кайсы мыйзамдардын негизинде экен ошону ачып берип, анан ыктыярчылар деп которуп койсок, башка деле бир
серьезный эч нерсе жок. Рахмат, Балбак Зарлыкович. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Жылдыз Сесенбековна, сизге сөз. У меня вопрос. Вот в этом году Корпус мира направил своих волонтеров для обучения английскому языку в школах Кыргызстана. При этом Министерство образования ссылается на Комитет национальной безопасности республики, что якобы все волонтеры проверяются с их стороны. Вы можете это подтвердить? Ну, министру юстиции, наверное. Волонтеры должны обязательно проверяться со стороны ГКНБ. Мы в пределах компетенции Министерства юстиции занимается в соответствии с законом о государственной регистрации некоммерческих организаций. Вот в части волонтерской деятельности мы не проводим никакую работу. Мы вот осуществляем регистрацию, перерегистрацию, прекращение деятельности юрлиц. И ведем политику в части нотариальной, адвокатской деятельности, судебно-экспертной. Спасибо. Это скорее, наверное, вопрос будет к представителю Министерства образования. Спасибо. Балбак Зарлыкович, менде да бир суроо бар. Жана бул волонтер деген ыктыярчы өз калоо менен жардам берген балдар деп ойлойм. Ошо көбүнчө ковид убагында да канча жардам беришти, Баткенде окуялар болгондо кандай жардам беришти. Ушул волонтерлорго рахмат. Бирок ошо волонтер деген макам бере элеби? Статус волонтер эле кандай? Бул мындай болот да, бул уюмдашат да эмичи мындан ары Кудай буюрса. Уюмдашат. Азыр бар, бирок мыйзам тала жок да буларгачы. Мындан кийин уюмдашып, мисалы, Балбак волонтердук уюм, ыктыярчылар коому деп, анан өзлөрүнүн формасы болот, ошентип анан алар иштеп башташат да мыйзам негизинде. Балбак Зарлыкович, дагы бир маселе да, ушул волонтерлор, кээ-бирки волонтерлор өздөрү, өзүм волонтермун деп, биз канча билип атабыз, ошо жолдордо турушат, акча чогултуп, ушул волонтерлордон да кандай бир биздин ушу мыйзам негизинде иштеген волонтерлордун немеси болобу, айырмасы болобу? Ушул мыйзам Кыргыз Республикасында ушул ыктыярчылардын движение, кысым кыймыл аракетин, ушул волонтерлук системаны жөнгө салат да мындан арычы. Ошо жолдо тургандар волонтерлорбу, волонтерлор эмесби, же жөн элеби, ошонун баарын эми эл билет да мындан арычы. Рахмат. Анда Аида Исатбековна, сизге сөз. Урматтуу Балбак Зарлыкович, албетте бул мыйзам долбоорун биз колдойбуз. Себеби дегенде мынакей ошол эле биздин волонтерлордун иштерин көрүп атабыз. Ковид убагында кандай болду, Баткенский событияда кандай жакшы иштерди алып барышты, кандай элге жардам беришти демекчимин. Албетте бул мыйзамды колдоп беребиз. Менде бир эле суроо, ошо тактоо иретинде да, 5-беренеде волонтердук мамилелер жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган каралат деп жазып атасыздар да. Бул кайсыл орган болот экен, ошо аныкталдыбы? Биз эми муну кабыл алсак, өкмөт өзү аныктайт го, положениялар жазылат да мындан ары. Өкмөт кимге уруксаат берсе, мисалы жаштар жана спорт департаментине бериши мүмкүн, же жанакы молодежный саясатты ким жүргүзсө ошого бериши мүмкүн. Мисалы Бишкек шаарында волонтерский деятельность боюнча мыйзам жазып атышкан, бул Бишкек шаарынын жаштар жана спорт комитети болгон да. Эми аны өкмөт өзү определять этет да. Кайсын определять этсе ошо менен иштеше беришет. Түшүнүктүү. Морекил дагы мына жакта жазып атпайсызбы, биз деген волонтердук өздүк китепчеси депчи. Бул менин түшүнүгүм боюнча кадимкидей документ болот, туурабы? Жана военный билетке окшош болгон. Эми бул жерден эки башка комитеттерден башка депутаттардын да ой пикири болуп атышат да. Эми волонтерлук китепче деген кандай, бул эски, бул болбой деле койсо болот депчи. Волонтерлук, ыктыярчылык деген мамиледе бул ыктыяр айлык албай иштейт, эч кандай кызыкчылык көздөбөйт. Бирок башка өлкөлөрдө, мисалы чет өлкөлөргө чыгып аткандарда, чет өлкөгө иштейм же окуйм деп бараткандарда,
ушул ыктыярчылык менен алектенгендерде көп жеңилдиктер бар экен да. Ошон үчүн кетип атканда какой-то бир резюме болобу же мындай рекомендация болобу ушундайлар алып алса деген ой пикири бар экен да. Себеби кээ бир университеттер коомдук иштер деп туруп ушул көп нерсени ушунун ичинен баягы волонтерский деятельность менен заниматься эткендерге кичине скидка берет экен да. Окуудан ошол китепче деп айтып койдук эми, бул жөн эле бир рекомендательный письмо болот го деп ойдобуз да. А бирок өзүңүздөр кандай талап кылып атасыздар? Китепче болсун деп атасыздар да, туурабы? Эми биз чогуу жазганда башкалар китепче болсун деп атат да. Биздин Кыргызстандагылар китепче сыяктуу бергиле деп атат. Кээ бир айтат эми бул коммунист СССРдан калган китепчени эмне кылат деп атат. Эми депутаттар өзүңөр чечесиздер да кандай кылабыз. Ушул жерден. Белки башка депутаттардын ою менен палатага алып чыкканда чечебиз да. Түшүнүктүү, рахмат. Башка суроо жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, башка суроолор жок болсо, комитеттин корутундусу волонтердук иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, корутундусун добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, үчүнчү маселеге өтсөк. Күн тартибиндеги үчүнчү маселе Манас жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жатат. Аталган мыйзам долбоорунун демилгечилери жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз элинин маданий эпикалык мурасы болгон Манас эпосунун башкы каарманы, Манастын образын Кыргыз элинин улуттук рухий, адеп, ахлактык символу катары таануу жана манасчыларды колдоо болуп саналат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2020 жылдын 22 июнда мыйзам долбоорун кабыл алуу максатка ылайыксыз экендигин белгилеп расмий корутундусун берген жана жаңы редакциядагы мыйзам долбоорун кабыл албай колдонуудагы Манас эпосу жөнүндө мыйзамына аны ишке ашыруунун механизмдерин өркүндөтүү бөлүгүндө тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган. Урматтуу депутаттар, 2020 жылдын 22 июнда өкмөттүн расмий корутундусу сиздерге таратылып берилген. Бул мыйзам долбоору 2021 жылдын 18 январында жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитеттин кароосуна экинчи окууда киргизилип, комитеттин күн тартибинен алынган. Андан кийин мыйзам долбоору 2021 жылдан 8 февралындагы комитеттин жыйынына киргизилип, жыйын учурунда кайчы пикирлер жаралган жана комитеттин күн тартибинден дагы бир ирет алынган. Ошондой эле мыйзам долбоорун четке кагуу жөнүндө 6-чы чакырылыштын депутаты Каныбек Иманалиев кат менен комитеттин атынан кайрылган. Каныбек Иманалиевдин каты сиздерге таратылып берилген. Урматтуу депутаттар, ошондой эле 2021 жылдын 15 февралында Манас эпосу жөнүндө мыйзамынын аткарылышын контролдоону жүзүгө ашыруу боюнча комитеттин жумушчу тобу түзүп, жумушчу топ өз ишинин аягына чыккан эмес. Урматтуу комитеттин мүчөлөрү аталган мыйзам долбоорунун хронологиясын жана ага карата айтылган 10 жана кайчы пикирлер жөнүндө баяндама жасадым жана азыркы учурда жогорку кеңештин аппаратынын экспертиза бөлүмдөрүн жана 6-чы чакырылыштын депутаты мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Саматбек Ибраевдин сунушу эске алынып киргизилген. Экинчи окууга даярдалган мыйзам долбоору жана ага тиешелүү иш кагаздары сиздерге берилген. Урматтуу депутаттар, мен аталган мыйзам долбоорун четке кагууну сунуштайм, себеби азыркы учурда Манас эпосу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам колдонууда жана иштеп жатат. Ушул мыйзамга министрлер кабинети менен биргеликте өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүүнү сунуш кылам. Ошондой эле бул мыйзам долбоорун 2020 жылы өкмөт дагы терс корутунду берген жана алар дагы ушундай эле сунуштарын беришкен. Урматтуу коллегалар, азыр Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министрлигиндагы бул мыйзам долбоору боюнча оюн уксак. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Биз комитеттин чечими менен макулбуз. Анткени биз буга чейин 10дон ашык сунуш берилген. Анткени биздин ошол сунушта дагы бар болчу, иштеп жаткан азыркы ошо мыйзамга эле өзгөртүү толуктоолорду киргизип, ошо сиз айткандай эле ошо токтом менен эле өзгөртүү киргизсек деген эле өтүнүч.
Рахмат. Анда Самат мырза, сизге да сөз берейин, сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, ийгилик каалайбыз сизерге. Биринчиден биз бул чакырылышта биринчи жолу сиздер менен баарлашып атабыз. 7-чи чакырылыш абдан бир чоң бурулуш учурда келдиңиздер. Ошон үчүн ушул бурулуш учурдагы сиздердин ишмердүүлүгүңүздөргө чоң ийгиликтерди каалайм. Бул Манас мыйзамы боюнча абдан көп иш аткарылды. Биздин жумушчу топтун мүчөлөрү депутаттар болгон, ошол эле окумуштуулар болгон. Ошол жумуштуу топтун негизги ишмердүүлүгүнүн аяккы жыйынтыгы ушул мыйзам менен токтогонбуз. Биз дагы ошол сиздер азыр комитет сунуштагандай эле, министрлик сунуштагандай эле ушул Манас эпосу жөнүндөгү мыйзамга толуктоолорду киргизип коелу деп баштаганбыз. Бирок тилекке каршы ошол мыйзамды жазганда 50%-дан ашык толуктоолор болуп кеткендиги үчүн биз мыйзамды башка жаңы мыйзам катары киргиздик. Бул мыйзамда негизинен бизде толук ошол Манас эпосу жөнүндөгү мыйзам толугу менен камтылган, 100% камтылган. Андан сырткары негизги биздин баалуулук болгон Манас эпосун, Манастын образын биздин улуттук руханий адеп акылактык символ катары карайлы деген жаңылыкты киргизгенбиз. Андан сырткары бул биздин мына бул манасчыларыбыздын макамына абдан көп көңүл буралы деп, ушу манасчыларды ушул убакка чейин артист деген наам берет экенбиз. Манасчы деген наам бергенге мындай биз өзүнчө токтом кабыл алса, өкмөт ушул багытта иш алып барса деген ойду айтканбыз. Үчүнчүсү, мына өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер, биздин Манастын атын ичимдиктерге коюп атат, ар кандай ишканаларга коюп атышат. Ошолорго толук тыюу салууга нормаларды киргиздик да бул жердечи. Ошондуктан бул мыйзам кабыл алынса, биздин бардык мына бул идеология жагында чоң өзгөрүүлөр болот деген максатта ушундай демилге көтөргөнбүз. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ушул Каныбек Капашевич Иманалиевдин гана ушул претензиясы болгон, ошол убакта. Ошол претензиянын негизинде биз ушундай талаш тартыш болгон. Бирок талаш тартыш болгон жерде жакшы идеялар жаралат экен, жакшы ийгиликтер болот экен. Ошондуктан ушул Манаска келгенде талаш тартышты токтоп туруп баарыбыз чогуу мындай биргели деген идеяны айткым келет. Сиздерди да урматтуу депутаттар, сиздер дагы мына мыйзамдар көп болуп атса керек. Эгерде ушундай бир түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо бизге бере берсеңиздер, биз жооп берүүгө даярбыз. Бул мыйзамды биз абдан көп эмгектенип, абдан бир көп окумуштуулар, философтор, ошол эле маданият кызматкерлери менен чогуу жазып чыктык. Бул жерде чынын айтканда мындай ички дүйнөбүздө революция жасай турган чоң мыйзам болуп эсептелет. Ошондуктан бул мыйзамды колдоп беришиңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу Самат мырза. Мен сиздерди түшүнөм, абдан чоң жумуш, чоң ишти жасаптырсыңар. Биз деле ошо Манас баатырыбыз, улуттук руханий адеп, ыхлактык символу деп баарыбыз эле билип турабыз ошонучу. Биз үчүн дагы Манас эпосу дагы өзүнчө бир роль ойнойт да, чоң эле роль ойнойт. Баары кыргыздарыбыздын баарыбыздын үчүн деп ойлойм да. Анан кийин Самат мырза, ошо сиз ошо толукталарды, бизде ушул мыйзам бар экен өзү. Манас боюнча мыйзам бар. Өзүңүз билесиз. Силер өзүңүздүн толуктооңарды, сунуштарыңарды ошол мыйзамга киргизсек болбойбу? Эмне үчүн сиз мындай өзүнчө келип атасыңар ушул мыйзамды? Бул мыйзамда бизди толуктоолор киргизели деп баштап деп айтпадым башында. Ошону толуктоолорду киргизип келгенде 50%-дан ашып кетти. Биринчиси. Экинчи себеби, бул мыйзамдын аты, мурунку мыйзамдын аты Манас эпосу жөнүндө болуп калган да. А биз азыркы бул мыйзамдын атын Манас жөнүндөгү мыйзам деп атабыз. Бул Манас атабыздын, Манастын образын эпостун айланасында чектеп койгон. Бардык эле бизге тектеш улуттардын эпостору бар да. Ошол эпосттордо алардын да каармандары бар. Ошол каармандарга теңелип калып атат. Бүгүнкү күндө Манас биз мына мамлекеттүүлүктү сактап калып атабыз. Биздин улут катары сактап калышын негизги өзөгү болуп Манас болуп эсептелет да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул мыйзам аркылуу биз руханий адеп ахлактык символубуз катары бүгүнкү күндө
көтөрүп чыгып атабыз да. Эгерде ушуну биз оңдобосок, бүгүнкү күндө биз чалынып жыгылган деп мен айтып келатам. Биздин депутаттар да ошону айтып келген. Ошондуктан азыр дагы мына ушундай ар түрдүү саясий оюндар болуп атат бүгүнкү күндө. Мына чек ара боюнча ар кандай мындай биз бүгүнкү күндөгү ажообузга мындай ар кандай эмелер болуп атат, претензиялар көбөйүп атат. Ошондуктан ушул кезде биз айткым келет, ынтымакка келип бир жакшы өнүгүү жолуна түшүбүз керек. Ошого түрткү боло турган мыйзам болуп эсептелет деп айткым келет да. Ошондуктан ушул мыйзамды колдоп берсеңиздер. Эгерде бардык сурооңуздарга жооп бергенге даярбыз. Ушул талашып тартышалы керек болсо, ушул жерде площадкада тартышалы, бирок туура чечимге келели деген ойду айткым келет. Рахмат. Анда Самат мырза, биз бул мыйзамды жогорку кеңештин кароосуна киргизебиз. Ошол жактан палатада чечет. Биз анда депутаттар өзүбүз ошо биздин чечимибизге, ошо биздин комитеттин чечимибизге анда добуш беребиз. Урматтуу депутаттар, анда Манас жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору четке кагылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизилсин. Урматтуу депутаттар, чечимди добушка коем. Ким макул? 3 макул, 1 каршы экен. Анда комитеттин чечимин добушка койдук. Самат мырза, көп кайчы пикирлер келген болчу, өзүңүз да билесиз. Жогорку кеңештен каралы да бир сыра. Уруксатпы? Мен ушу Улуттук Манас Академиясынын жетекчиси катары, Манасчы катары, Манас таануучу катары бир ооз сөзүмдү айтып кетейин. Биринчи 2011 жылы кабыл алынган Манас жөнүндө деген мыйзамдын иштелип чыгышына мен да катышкам. Ушу Каныбек Капашевич болуп, Рысбек Качкеев, Адаш Токтосунова, Асан Жакшылыковдор болуп катышкан элек. Анан ошол долбоор мына турмушка ашып 2011 жылы кабыл алынган. Эми мен Каныбек Капашевичтин мамилесин абдан түшүнүп атам. Мисалы мен дагы ушул мыйзамга кол кабыш кылып катышым болгондуктан аман калсын, иштеп кетсин дейт элем. Бирок ошол кезде ошол туура болчу. Ошол мыйзам керек болчу. Ал эми азыркы күндө деген мына азыркы биз сунуштап аткан, Самат агайыбыз сунуштап аткан мыйзам долбоору өтө керектүү. Бир эле нерсе айтайынчы мен. Биз Манасты кандай деп түшүнөбүз кыргыздар? Эпос деп түшүнөбүзбү? Же кыргыз элинин колдоочусу? Манас ата деп эмнеге айтабыз? Манас атабыздын арбагы колдосун деп. Эмнеге биз эстеликтерди бу аянттарга коюп алдык Манастын? Тиги Оштодо турат, Таласта да турат. Эмнеге коюп алдык? Кайсы элде көркөм адабий чыгарманын каарманына эстелик орнотуп, анан кайсы ошол каарманга тайынып колдосун деп Куран окуп, же болбосо тайынабыз. Кайсы элде бар мындай? Жок. Кыргыз элинин мына өзгөчөлүгү Манаска кылган мамилеси. Манас өткөнкү азыркы бар мыйзамда Манас көркөм адабий эпостук чыгарманын каарманы катарында эле көрсөтүлөт. Эпос, ошон үчүн Манас эпосу жөнүндө деп айтылып атат мыйзамда. Ал эми бул азыркы долбоордо болсо Манас бул руханий күч, касиет, символ катарында да айтылып атат. Ошондуктан буга башкача мамиле берилип атат. Биз ушул тараптан карасак деген. Ошол биринчи мыйзамда каралбай калган. Андай болсо биз анда эстеликтердин алып коелу. Дон Кихот Ла-Манческийдин кайсы жерде эстелиги бар Испаниядан башка? Ал каарман Сервантес чыгарган. А биз деген Манаска коюп атабыз. Бул эстелик, монумент аянтта турган. Манас эпосундагы Манастын образыбы, каарманыбы, же Манас атабызбы? Ушуну аныктап алалычы андай болсо. Мына ушундай маселе. Ушундай талаш болбош үчүн Манас эпос катарында эле кабылдабай, аны кыргыз элинин руханий касиети катарында, символу катарында кабылдоо максатында ушул мыйзам зарыл болуп турат. Ушуну колдоп берсеңиздер деп мен дагы өз атымдан кайрылар элем. Рахмат. Рахмат.
Палатадан эми дагы бир сыра карайбыз да. Ушул сиздин маселеңер боюнча, ушул мыйзам долбоор боюнча. Биз уже азыр добуш берип койдук. Ошондуктан палатадан эми кайрадан дагы карап чыгабыз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, убагыбыз вообще аз болуп атат. Бүгүн ошо бюджет убагында көп алынып кетти. 5-нчи, 4-нчү, 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи да маселелер, ошону сунуш келип атат, бирге бир карап чыксак деп. Анда мен окуп эле коеюн, сиздердин алдыңыздарда бүт баары бар. Рахат Топчубаевна, сизге сөз анда. Сиз ошону айтып бериңиз. Венера Калбековна, урматтуу Венера Калбековна, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздердин карооңуздарга сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө 21-жылдын 8 февралындагы номер 26 жарлыгына жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 8 февралындагы 79 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 22 жылга чейинки мезгилге илимий инновациялык өнүктүрүү концепциясына ылайык иштелип чыкты. Сунушталган мыйзам долбоорунун максаттары: биринчи, 1999 жылы кабыл алынган инновациялык иш чөйрөсүндөгү мыйзамды жаңылоо жана Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келтирүү. Экинчи, инновациялык ишти жүзөгө ашыруу, улуттук инновациялык экосистемасын калыптандыруу жана комплекстүү өнүктүрүү үчүн учурдун талабына ылайык социалдык, экономикалык уюштуруу жана укуктук шарттарды түзүү. Үчүнчү, инновациялык ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууда инновациялык иштин субъектилеринин ортосунда айкындуулукту, ачыктыкты жана натыйжалуулукту байланышты камсыз кылуу. Эл аралык коомчулук менен байланышта улуттук кызыкчылыкты эске алуу. Мыйзам долбоору көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги моделдик инновациялык кодексинин негизинде иштелип чыкты. Жана инновациялык иш боюнча биз Беларусь, Грузия, Казакстан, Россия, Украина жана Өзбекстан өлкөлөрүнүн мыйзамдарын эксперттер изилдеди. Мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуучусу болуп саналган жана белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбейт. Кароого сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу терс социалдык, экономикалык жана улуттук натыйжаларга алып келбейт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен кошумча каражат бөлүүнү талап кылынбайт. Мыйзам долбоорунун 2 беренесинин 9 пунктуна каралган инновациялык иш түшүнүгүн жана инновация түшүнүгүн илим жана илим негиздери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2 беренесинин 5 пунктуна ылайык келтирүү жөнүндө кыскача маалымат аталган мыйзамга учурда республиканын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан өзгөртүүлөр, анын ичинде биздин мыйзам долбоорлорубузга караган жаңы концепциялар киргизилип жатканын белгилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мен кийинки мыйзам долбооруна өтө берейин. Сиздердин карооңуздарга сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө 2021 жылдын 8 февралындагы номер 26 жарлыгына ылайык иштелип чыкты. Сунушталган мыйзам долбоорунун максаттары 98 жылы кабыл алынган колдонулган мыйзамды жаңылоо жана Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келтирүү, ойлоп табуучулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү сыяктуу объектилери укуктук коргоо жана сактоо чөйрөсүндө дүйнөлүк жана улуттук укук коргоо практикасын эске алуу менен ченемдик укуктук базасын өркүндөтүү. Үчүнчү, аталган объектилерди каттоого берилген өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүүгө шарт түзүү. Мыйзам долбоору берилүүчү коргоо документтердин сапатын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын ойлоп табуучулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү сыяктуу объектилерди укуктук коргоо жана сактоо чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдердин жоболоруна, атап айтсак, патенттик кооперация жөнүндөгү келишимге, өнөр жай үлгүлөрүндө
депенилөө жөнүндөгү Гага келишимине жана Евразия патенттик конвенциясына өнөр жай үлгүлөрүнө жөнүндөгү протоколуна шайкеш келтирилди. Мыйзам долбоорун иштеп чыгууга интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун сунуштары дагы эске алынды. Мыйзам долбоору менен өнөр жай үлгүлөрүнүн укуктук коргоо мөөнөтүн 15 жылдан 25 жылга чейин, ал эми пайдалуу модельдердин коргоо мөөнөтүн 8 жылдан 15 жылга чейин узартуу сунушталууда. Мыйзам долбоорун колдонуудагы мыйзамдын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган жана бекитилген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбейт. Коргоого сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу терс социалдык, экономикалык жана улуттук натыйжага алып келбейт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча каражаттарды талап кылынбайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Биз сунуштаган дагы үчүнчү мыйзам бул автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө. Сиздердин карооңуздарга сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө 2021 жылдын 8 февралындагы 26 жарлыгына ылайык иштелип чыкты. Сунушталган мыйзам долбоорунун максаттары: биринчи, 1998 жылдын кабыл алынган колдонуудагы мыйзамды жаңылоо жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүү. Экинчи, электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготту деп таануу. Аталган мыйзамдарды бекитүүгө байланыштуу автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү. Мыйзамдарга инвентаризация жүргүзүү боюнча ведомстволор аралык эксперттик топтун 21 жылдын 12 октябрында номер 4 протоколдук чечимине ылайык укук колдонуу практикасынын жүрүшүндө аныкталган так эместиктерди жана карама каршылыктарды жоюу боюнча иш жүргүзүлүп, жыйынтыгында ушул мыйзам долбоору иштелип чыкты. Мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуучусу болуп саналган жана бекитилген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбейт. Кароого сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу терс социалдык жана экономикалык натыйжаларга алып келбейт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен кошумча каражаттарды бөлүү талап кылынбайт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу Венера Калбековна, урматтуу депутаттар, бул акыркы мыйзам долбоору товардык белгилер жана тейлөө белгилери боюнча. Сиздердин карооңуздарга сунушталган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына инвентаризациялоо жүргүзүү жөнүндө 2021 жылдын 8 февралында номер 26 жарлыгына ылайык иштелип чыкты. Сунушталган мыйзам долбоорунун максаттары: 1998 жылдын кабыл алынган колдонуудагы мыйзам жаңылоо жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келтирүү. Экинчи, жарандык жүгүртүүгөдөгү товарларды жана кызмат көрсөтүүлөр жекелештирүүнүн жаңы каражаты географиялык көрсөткүчтөрдү киргизүү. Үчүнчү, жекелештирүү каражаттарынын каттоодо коммуникацияларынын жаңы ыкмаларын, өтүнмөлөрдү электрондук берүү, ишке ашыруу, колдонуудагы мыйзам жекелештирүү каражаттарын коргоо жана сактоо чөйрөсүндө дүйнөлүк жана улуттук укук колдонуучулук тажрыйбаларын жайылтуу болуп эсептелинет. Мыйзам долбоору акыркы 10 жылдагы жаңы тенденцияларды эске алуу менен 2020 жылдарда түзүлгөн Кыргыз Республикасынын товардык белгилер, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекелештирүүнүн жана башка каражаттары чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдерге жоболоруна дал келтирилди. Сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу менен жекелештирүү каражаттарына укуктук коргоо алуудагы айрым тоскоолдуктар четтетилип, өтүнмөлөрдү кароонун мөөнөттөрүн кыскартуу сыяктуу жана башка жол-жоболор жеңилдетилген. Натыйжада товар жүгүртүүнүн жана кызмат көрсөтүүнүн рыноктук мамилелерин жакшыртуунун кошумча шарт түзүлөт. Мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуучусу болуп саналган жана бекитилген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбейт. Коргоого сунушталган мыйзам долбоорун кабыл алуу терс социалдык, экономикалык, укуктук натыйжаларга алып келбейт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча каражаттарды талап кылынбайт.
урматтуу депутаттар, эгер мүмкүн болсо биринчи окууда колдоп берип койсоңуздар, силерге көңүл бурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кимде суроолор бар? Аида Исатбековна, сизге сөз. Рахмат, Венера Халбековна, саламатсызбы? Рахат Топчубаевна. Бул биринчи мыйзам долбоору боюнча суроо пайда болуп атат да. Азыр бул жакта сиздерди киргизип атыптырсыздар. Мынакей венчурная деятельность, венчурный проект дейт. 21-несинде венчурный фонду деген түшүнүктөр киргизип атыптыр. Ошондон улам суроода бүгүнкү күндө республика боюнча канча венчурдук долбоор бар? Анан кайсы каражат менен булар, какими средствами финансируются, да? Рахмат, Аида Исатбековна, абдан жакшы суроо бердиңиз. Бүгүнкү күндө ошо жаңы терминдер кирип атпайбы? Стартап, жана сиз айтып аткан венчурлук фонд, жана дагы ушундай түшүнүктөрдүн укуктук базасын чыңдоо максатында жаралган мыйзам долбоору десек болот да. Ошолордун жаңы терминдердин ушу келип чыгышынын, ошолун аталышынын баягы мисалга сиз айткан жана венчурдук фонддор жөнүндө айтып атпайсызбы? Аврора венчурдук фонд жоопкерчилиги чектелген коому чет өлкөлүк катышуучу уюмдары дагы бар. Экинчиси венчурдук топ жоопкерчилиги чектелген коому. Үчүнчү Аслер проспекти Ага хан уюмунун борбордук жана түштүк Азиядагы өнүгүү боюнча глобалдык демилгеси. Төртүнчү Перап жоопкерчилиги чектелген коому. Бул Хан Теңир трейд венчурдук уюму болуп саналат да. Негизинен өзү Аида Исатбековна бул мыйзам долбоору ушу жаңы баягы терминдер киргендигин, ошолордун жана венчурный стартап, инновациялык ойлор боюнча ошолордун укуктук базаларын ошо Кыргызстанда укуктук базаларын чыңдоо боюнча түзүлгөн мыйзам долбоору сунушталган. Түшүнүктүү. Рахат Топчубаевна, мен билгенимче ошо кыргыз патент менен орусча айтканда вы финансировали и поддерживали стартаперов, да? Насколько я знаю, были даже проекты грантовые, там 500 тысяч сом, да, если не ошибаюсь. Я правильно говорю? Туура айтып атасыз. Ошол жөнүндө маалымат берип койсоңуз, азыр деле ошол проект иштеп атабы? Сиз өзүңүз белгилегендей, Кыргыз патент тарабынан бизде 8 стартап колдоого алынган. Алардын баарысына биз Кыргыз патент баягы тандоодон кийинки шарттардын негизинде биринчи баягы межведомственный комиссиялар тандап, андан сырткары баягы Кыргыз патент финансылаган 500 000 сомдон. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп жатышат. Бизде Туура түшүнөтөмү? 8 компания дедиңиз, э? 8 компания. Андан мурда дагы бир 2 компания болуп, ошондо 14 компания, 12 жалпысынан 12 стартап бергенбиз. Жалпысында 12 стартап компания ушу 500 000ден грант түрүндө каражат алышкан. Грант алышкан. Мындан сырткары биздин жана мамлекеттик инновациялык борборубузда аларга биз площадка түзүп бергенбиз. Алар ошол жерде акысыз пайдаланып иштеп жатышат. Ошол 12 компаниянын бүгүнкү күндө жыйынтыктары кандай? Ошол бизге тактап бере аласызбы? Өзү иш алып барып атышат, итоги какие они? Положительные, какие-то они получили каких-то других, как говорится. Вообще есть какой-то рост? Бүгүнкү күндө ошол алмадан чипсы жасоо боюнча Жумгалдан дагы биздин бир аймактан бир стартаперибиз бар. Ийгиликтүү иштеп жатат. Бизде баягы Кыргыз патенттин алдында мамлекеттик фонд бар, интеллектуалдык менчикти коргоо. Ошол фонд бул көзөмөл жүргүзөт. Негизинен ошол 8 долбоордун ичинен тил боюнча жана башка баягы көп да, эми 8де ар түрдүү багыттар боюнча алган экен. Биз ай сайын булардан жыйынтык алып турабыз. Негизинен булардын ичинен мындан алга жылып кеткен баягы стартапты алып, ишин колдоосу мындан ары дагы башка фонддор аркылуу жүргүзүп, ийгиликтер жараткан стартаперлерибиз дагы жолуктурууга болот. Ошол эле алма чипсин айтсак болот. Жана тил үйрөтүү боюнча дагы берилген, бул Кытай тилин мындай батыраак ыкма менен үйрөтүү боюнча. Түшүнүктүү. Дагы бир тактоо иретинде суроо. Ошол эле айтып атпайсызбы азыр инновациялдык депчи? Просто давайте на русском скажу. Вообще, какие работы проводите, чтобы стимулировать инновационную деятельность, чтобы людей привлечь?
Рахмат. Биз бул бизде Кыргыз патент тарабынан өзүңүздөргө белгилүү болгондой аймактарды колдоо максатында 40 райондон 40 инновациялык долбоор деп ишке кирип жатат. Биринчи этаптары, тандоо этаптары бүттү. Бул ошо биздин аймактарды колдоо максатында. Ошо аймактарыбызда инновациядан алыс болбостон дүйнөлүк рыноктарга батыраак барыбыз чогуу чаран кирүү максатында 40 райондон 40 инновациялык долбоор деп Кыргыз патент тарабынан жарыяланды. Бүгүнкү күндө 98 долбоор келип түштү. Бул долбоорлор эми экинчи этабына өтөт, бул окутуу этабына. Ар бир райондон ошо инновациялык долбоорлорду 1 миллион сомго чейин колдоо максаты турат Кыргыз патентте. IT сферасы кандай болот азыр, ошону тактап кетесизби? IT сферасы бүгүнкү күндө IT боюнча мындай ийгилик жараткан жаштарыбыз өтө көп. Ошонун ичинде биздин мамлекеттик инновациялык борборуна дагы кайрылып, ошол жерде дагы биз IT тармагы боюнча иштеген идеядан ишке ашканга чейинки ойлорун баягы максаттарына жетип алуу максатында биз ошол инновациялык борборлорду IT тармагына дагы бекер мындайча айтканда акысыз шарттар түзүп берип атабыз. Мындан сырткары баягы мектептерибизде инновациялык ошо IT тармагы өнүгүү максатында Кыргыз патент тарабынан биздин кызматкерлер барып, ошо жерлерде, аймактарда ушундай колдоолорду көрсөтүп келип атабыз да, окутуу. Мындан сырткары биздин өнөктөштөрүбүз, донор уюмдары менен биргеликте робототехникалар менен дагы камсыздап жатабыз. Венера Калыбековна убакыт болгула кыскартпа деп бияктан аябай шаштырып атат. Бул жакта дагы бир суроо бар да. Патенты на право на получение переходит по наследству дейт. Бул жанагы кийинки мыйзам долбоору экен да. Мен билгенче этот переходит по наследству, который акцизные патенты, да, или башка да патенттер барбы, которые по наследству переходят. Ошо жөнүндө мындай кыскача эле маалымат берип койсоңуз. Бул сиз менин оюмча автордук укук боюнча айтып атат окшойсуз, автордук укуктарда 18-чи беренеде жазылып турат да. Автордук укуктарда албетте баягы автордун өзүнүн макулдугу менен же ошол автордун көзү өтүп кеткенден кийинки баягы нотариус аркылуу бул бекитилет да. Ошондой ойлор эгерде наследиги бар болсо ошондой каттоолор жүргүзүлөт. Мындайча айтканда ошо автордук укугу кийинки автор каалаган адамга өтөт да. Рахмат, Рахат Толубаевна. Венера Калыбековна очень сильно меня торопит, поэтому я, наверное, больше воздержусь своими вопросами. Рахмат сиздерге. Айда Исатбековна, суроолоруңуз болсо бере бериңиз. Суроолоруңуз болсо. Урматтуу депутаттар, дагы барбы суроолор? Менде бир эле суроо да. Рахат Топчубаевна, патент боюнча сиз айтып кеттиңиз эле, ошо 15-25 жылга берилет деп. Ошо патент алуу үчүн канча төлөмдөр болот? Канча төлөшөт? Пошлинаны жөнүндө айтып атасыз, азыр бизде ойлоп табуучулар үчүн 8000, промышленный образец деп коет, ага 6000, полезная модель боюнча 5500. Товардык белгилер боюнча 20 000. Ушул каражат сизге калабы, же силер ошо бюджетке төгөсүңөрдү? Бюджетке кетет албетте. Бюджетке кетет, ошол жактан анан бөлүнөт, Бюджетке биз түз берилет. Алишер Абибуллаевич, айтыңыз. Рахмат. Рахат Топчубаевна, сиздерде бир жылдык бюджетиңиздер канча? Биз 43 миллион алабыз бүгүнкү күндө. Сиздер мисалы азыркы окшогон төлөмдөрдөн канча түшөт акча? Сиздер аркылуу? Азыр финанс боюнча. Саламатсыздарбы, уруксат болсо. Директордун орун басары Мирбек Моңолов. Бизден деген 2-3 булактан түшөт. Бизде деген международный соглашениялар бар. Международный соглашение ВАИСтен деген жылына бир 70 миллиондой түшөт.
Анан жана өзүбүздүн национальный, анан зарубежный заявительдерибиз бар. Жана эмелек айтылып кеткен ошол товардык белгилер, изобретениялардан түшкөндөр дагы бир 70-80 миллион чет. В общем, ошо менен бир 150 миллионго чейин түшөт. Андан сырткары бизде өзүбүздүн спецчетубуз бар. Спецчетту деген кийинки жылга 110 миллион кылып бекиттик. Рахмат, ошондо 150 миллион республикалык бюджетке чыгып атат, 110 миллион өзүңүздөрдүн спецчетуңуздарга. Ооба. Анан дагы бир тактай турган нерсе да, мисалы сиздерде баягы бир патенттеп өзүндө укук алганга баягы белгилүү мисалы шаардын аттары же болбосо дагы башка эмелер бар эмеспи? Патент болбой турган. Ошолор боюнча өзгөрүүлөр жокпу сиздердин оюңуздарда? Жок, азыр өзгөрүүлөр жок. Ал географический указаниялар, географиялык аталыштар патенттелинбейт. Регистрациядан өтпөйт. Аты башка, бирок баягы логотиптери, мисалы бир магазин сет болсо же башка болсо, сырткы мамлекет Кыргызстанда эмес, сырттан келип туруп патентсе ошолорго өлчөмдөрдү чоңойтконго дагы барбы пландарыңар? Жок, бизде международный заявкалар болуп калса, башка жактан түшкөндөр, андай болбойт, анткени бизде бүт заявительдерди бирдей карашыбыз керек. Рахмат. Рахмат. Айда Исабековна, сизге сөз. Тактоо иретинде бир суроо. Ошо кыргыз патент берүү үчүн кандай экспертизаларды жүргүзөсүздөр? Биринчи, саламатсызбы, дагы бир жолу бул формалдуу экспертиза, анан кийин экинчиси максаты, маанисине жараша экспертиза жүргүзүлөт. Формалдуу экспертизада биринчи 2 айда ошол баягы документтерин чогултуу, кайсы документтер кетет, кандай предварительно кандай экспертизалар жүргүзүлөт. Бул 2 айдын ичинде формалдуу экспертизага керектүү документтердин курамы кандай болот, маанисине жараша. Экинчиси бул баягы ойлоп табууга өтүнмөлөрдүн маңызы боюнча экспертиза 18 айдын ичинде жүргүзүлөт жана төмөнкүлөрдү камтыйт. Өтүнмө берилген ойлоп табуучунун патентке жөндөмдүүлүк шарттарына ылайык келишин текшерүү. Өтүнмөнүн документтерин өтүнмө берилген ойлоп табуучунун маңызын ачуунун жетишүүнү текшерүү. Өтүнмө берилген ойлоп табуучунун бирдиктүү талабына айлап келишимдер түзүү, белгиленген алымдардын туура төлөнүшүн текшерүү. Жана бул баягы дүйнөлүк биз баягы Мадрид системасы менен мүчөбүз да, ошондуктан биздин эксперттер ошол баягы изилдөөлөрдү мындай товардык окшоштуктар жокпу деген убакыттар кетет да, ошого 12 ай кетет ошо изилдегенине. Түшүнүктүү. Рахат айым, акыркы суроо. Мне просто интересно стало, да, вот мы же сказали, что есть у нас патенты, которые по наследству деп. Бүгүнкү күндө ошо канча бизде наследник бар по патенту? У вас есть такая данность? Бүгүнкү күндө жок, патент боюнча андай маалыматтар азыр. Негизинен бизде патент алуучулардын Кыргызстанда корголгондордун саны бүгүнкү күндө 3488, анын ичинде ойлоп табуучулар 2697, пайдалуу моделдер боюнча 346 патент алынган, өнөр жай үлгүлөрү боюнча 390 патент алынган. Селекциялык жетишкендиктер боюнча 55 патент, дагы товардык белгилери жөнүндө дагы айта кете берейин. Бүгүнкү күндө товардык белгилер Кыргызстанда 18500дөн ашуун товардык белгилер коргоого алынган. Мындан сырткары баягы 46960 болсо керек. Бул Мадриттик система боюнча, эл аралык өтүмө боюнча коргоого алынган товардык белгилер дагы бар. Рахмат. Рахмат, Айда Исатбековна. Рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат, Рахат Топчубаевна, жакшы баяндама жасадыңыз, суроолорго да так жооп бердиңиз. Сизге рахмат. Анда биз да бул мыйзам долбоорлорду колдойбуз. Анда урматтуу депутаттар, суроолор жок болсо, анда комитеттин чечимдери силердин астыңарда. Жалпы эле мен добушка коем. Добуш берип коюңуздар, ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахат Топчубаевна, сизге рахмат. Кете берсеңиздер болот. Анда урматтуу депутаттар, акыркы маселе. Сүйүн Омурзакович өзү жок.
Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу, алыскы жана жетүүгө кыйын зоналарына да жашаган жарандарга социалдык төлөмдөр боюнча инвентаризациялоону жүргүзүү жөнүндө 2022 жылдын 29-июндагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун аткарылышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору. Урматтуу депутаттар жана чакырылгандар, Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу, алыскы жана жетүүгө кыйын зоналарда жашаган жарандарга социалдык төлөмдөр боюнча инвентаризациялоону жүргүзүү жөнүндө Кыргыз 2022 жылдын 29-июндагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун аткарылышынын мөөнөтү 2022 жылдын 30 сентябрга чейин коюлган. Бирок Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети бул маселе эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине табыштаган. Министрлик укугу жок жумушчу топту түзүп, иштин аягына чыккан жок. Бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Жолдубаев, эми Эдил Жолдубаевич жок. Бул маселени биз бир сыра талкуулаганбыз. Ошондуктан мен комитеттин чечимин эле окуп коеюн силерге. Билесиздер да. Ошол жанагы биздин бийик тоолордо жашаган жарандарыбыз үчүн. Анда эгерде бир кандай бир суроолор бар болсо, Кудай берген Базарач бул жерде. Билсеңиздер болот. Эгерде жок болсо, анда комитеттин чечимин окуп коеюн. Комитеттин чечимин окуп берсеңиз колдоп берет. Анда комитеттин чечими Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу, алыскы жана жетүүгө кыйын зоналарында жашаган жарандарга социалдык төлөмдөр боюнча инвентаризациялоону жүргүзүү жөнүндө 2022 жылдын 29-июндагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун аткарылышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтом долбоору Жогорку Кеңештин депутаттардын кароосуна киргизилсин. Анда ошол чечимди добушка коем. Урматтуу депутаттар, ким макул? Баары макул, каршы жок. Чоң рахмат. Анда урматтуу депутаттар, 8 маселени карап чыктык. Сиздерге чоң рахмат.